13 августта Беларуста КМШ өлкөлөрүнүн экинчи спартакиадасы аяктады. Жалпы 10 шаарда спорттун 20 түрү боюнча мелдештер өткөрүлдү. Аларга көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен жана конок макамында мелдешке чакырылган 13 өлкөдөн 2000 спортчу катышты. Вне всякого сомнения, дорогие друзья, эти игры войдут в историю Содружества. Урматтуу достор, бул спорт оюндары масштабдуу жана маанилүү спорттук окуя катары достуктун тарыхында калары чексиз. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин аткаруу комитетинин атынан эл аралык мелдешти жогорку деңгээлде өткөрүүгө салым кошкондордун баарына терең ыраазычылык билдиргим келет. Эл аралык мелдешке Кыргызстандан жалпы 202 спортчу барган. Алар спорттун 17 түрү боюнча күч сынашып, 27 медаль алышкан. Тагыраак айтканда, 1 алтын, 8 күмүш жана 18 коло медалга ээ болушкан. Медалдык эсеп боюнча Кыргызстан 7-чи орунда. Медаль алып келе турган спорттун түрлөрү бул күрөш, сөзсүз түрдө кыз келиндер күрөшү, грек-рим күрөшү, эркин күрөш, бокстан алдык, тай бокстан дагы медаль алдык, самбадан алдык, футбол аябай сонун көрсөттү. Айтып өткөндөй самба сөзсүз түрдө биз ага дагы ошо ишенген элек, алар дагы алышты медаль. Тайский бокс алды, карате алды. Жалпысынан айтканда каражаты боюнча биз бул оюндарга КМШ өлкөсүнө болгону авиа билеттерди гана алдык. Авиа билеттерди алдык, калган жатаканасы, тамак ашы бүт жагын ошо Беларусь тарап өздөрү камсыздап беришти да. Кыргызстандык спортчулардын арасында Нурзат Нуртаева кыз келиндер күрөшүндө жалгыз алтынды жеңип алды. Алар 72 килограммга чейинки категорияда күч сынашкан. Биринчи беттеште ал белоруссиялык атаандашы менен туш келген. Экинчи жолку кармашта орусиялык спортчуну жеңип, жарым финалда Өзбекстандын спортчусун уткан. Финалда анын атаандашы белоруссиялык Виктория Радкова болуп, аны дагы жеңип чыккан. Буга чейин атаандаштар менен кезиккен эмесмин мелдештерде. 4 жалпысынан 4 беттештен өттүм. 4 тең аябай оор болду десем болот. Бирөөсү да оңой болгон жок. 21-жылы Россиянын Казань шаарында өткөн. Ал жактан коло медальды тагынып кеткем. Ал жактан кетирген катачылыктардын үстүнөн иштеп, 2023-жылга жакшы настрой коюп, жакшы даярдыкта келдик десем болот. Оюндардын жыйынтыгы боюнча биринчи орунду Россия командасы жеңип алды. Экинчи орунду Белоруссиянын командасы ээледи. Үчүнчүсү Өзбекстандын спортчулары болду. Жекшемби күнү кечинде Минскиде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин желеги салтанаттуу түрдө түшүрүлүп, 2025-жылы Азербайжанда өтө турган КМШ өлкөлөрүнүн кезектеги оюндарынын уюштуруу комитетине тапшырылды. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.